Эльвира Сурабалдиеванын жанагы ЛГБТ мүчөлөрүнө кошулуп, аларды колдоп, ошол жүрүшкө чыкканы аябай туура эмес иш болду да, эми жумшак айткандачы. Ушунчалык бир туура эмес иш болду. Бул ошол ЛГБТ коомунун чакырыктары кыргыз элинин нарк насилине мындай түздөн түз каршы келе турган нерсе да булчу. Кыргыз мисалы азыр ар кандай кыргыз бар да. Мусулман кыргыз бар, атеист кыргыз бар, анан баптист кыргыз бар, теңирчилер бар. Ким гана болбосун, кандай динди тутунбасын, анын түпкүлүгү бир эл да, аны эч ким жокко чыгара албайт. Ошол эл адамдардын ошол 4 группанын бирине дагы ушул ЛГБТнын айткан чакырыктары жакпайт да. Эгер өзүн кыргызмын деп эсептеген болсо, ал ушул ЛГБТ коомунун чакырыктары бирине да жакпайт. Анан Эльвира Сурабалдиеванын ушинтип ошолорго кошулуп чыкканы бул ушунчалык бир жийиркеничтүү бир кадам болду да. Анан булар айтат дейт, эме аялдардын үнүн жеткирүү үчүн дейт. Аялдардын үнүн каяка жеткириш керек? Ким укпай атат? Аялдардын үнүнүн баары укту уже, эл билет, бийлик билет, мамлекет тарабынан жана коргоо ордери деген берилип атат. Башкалар деле, мына молдолор деле айтып атат, аялдарыңарга жакшы мамиле кылып атат деп атат. Башка дагы эмне кылыш керек? Угуп бүттү го. Ал бүт Кыргызстандагы элдин аялдардын баары кор болуп калган жок да. Кээ бир үй бүлөдө болуп атат. Кээ бир үй бүлөдөгү эркектер аялдарына ошондой зулумдук кылып атат. Андай үй бүлөдө күйөөсүнө зулумдук кылган катындар деле бар мисалы. Аялынан жапа чеккен эркектер бар. Бирок биз жалпы эркектер чыгып алып, ой, эркектер кор болуп кеттик деп кыйкырган жокпуз да, туура? Анан муну жөн эле обобщать этип элечи. Мунун түпкүлүгүндө бир башка нерсе бар да, башка. Булар бир аялдардын деле кызыкчылыгы керек эмес аларгачы. Аларга башка бир бузукулук, ушундай бир элдин арасында бир ажырымды пайда кылган бир максаттар бар да булардачы. Мен муну мындай провокация деп эсептейм да. Ошон үчүн бул Сурабалдиева эмесин, мандатын тапшырып кетсин булчу. Биз ушуну требовать этишибиз керек.